Грузияда 2003-жылдагы ыңкылаптан кийин бийликке келген президент Михаил Саакашвили биринчи кезекте коррупцияны жоем деп элге убада берди. Transparency International уюмунун иликтөөсүнө таянсак, ошол жылдары коррупциянын деңгээли боюнча Грузия менен Кыргызстан бирдей катарда болгон. Тактап айтканда, дүйнөдөгү коррупцияга белчесинен баткан мамлекеттер деп эсептелген Тажикстан менен Гаитинин катарында эле. 2010-жылы болсо Грузия 160-орундан 68 орунга илинди. А Кыргызстан болсо ого бетер коррупцияга күчөгөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп 164-орунда болду. Эмне үчүн 6 жылдын ичинде Грузия ушундай секирик жасай алды? Революцияны чогуу баштан кечирген Грузия менен Кыргызстан эмне үчүн эки ача кетти? Грузияда биз өткөн көрсөтүүбүздө баяндагандай полиция реформасы, салык, бажы, билим берүү сыяктуу бир топ тармактарда, башкача айтканда комплекстүү реформа жүрдү. Экономиканы тейлеген бардык тармактар жеңилдетилген системада иштеп калды. Кыргызстандагыдай толгон токой документ топтоп чуркамай, тааныш издемей, пара бере коюп жумушуңду бүтүрмөй Грузияда жок экен. Бирок Грузияда баары жакшы, жашоо оңолуп кетти деген пикирден алыспыз. Ошондуктан биз оппозиция лидерлерине да микрофон сундук. Биз азыр Грузиядагы дагы бир абдан натыйжасын берген реформаны көрсөткөнү бул жакка келдик. Бул жакта өзүңүздөр байкап тургандай абдан көп машиналар, булар Европадан келет. Жана бул жерден 3-чү мамлекетке жеңилдетилген система менен реэкспорт болот. Натыйжада өлкө казынасына бир топ акча түшөт. Ошондой эле бул жеңилдетилген системасынын натыйжасында бул жерде айдоочунун көлүгүн алуу дагы абдан оңой, машинаны каттоо дагы абдан жеңилге турат. Биз азыр мунун баарын өз көзүбүз менен көрөбүз. Биз азыр права алуунун кыйынчылыктары кандай экен практика жүзүндө көргөнү келип атабыз. Мен өзүмө права алганы келдим Кыргызстандан. Келсем дагы. Здрасте. Саламатсыңарбы? Здрасте. Пожалуйста. Вот здесь, да? Да. Все, да? Где-то көрүнбөйт? Аябай. Вот эти вы должны войти на экзамен. На экзамен? Да. Хорошо. Можете войти. Бул баракчаны берди, азыр бул жака экзаменге кириш керек экен. Мен бул жерде 1 минуттагы кармалган жокмун. Бул жерде дээрлик кезек күтүп отурган адамдар жок. Мен болсо азыр экзаменге келдим. Бул баракчаны толтурабыз. Здрасте. Эгерде мен 3 суроого туура эмес жооп берип койгон болсом, анда автоматтык түрдө экзамен бүтөт экен, мен өтпөй калган болот экенмин. Бул жерде болсо темир ар кандай суроолор бар экен, темир жолго жакындаганда кандай белги бар дейт. Могу биринчи бар. Мен биринчини басайынмы? Тестти ийгиликтүү тапшырып бүткөндөн кийин практикага чыгыш керек. Биз азыр ошол практикага барабыз. Экзамен тапшыргандан кийин атайын мына ушундай машиналар бар. Сени айдатып сөзсүз текшерип көрөт, анан текшергенден кийин айдоочунун көлүгүн беришет. Мына ушундай инструкторлордун жардамы менен булар бизди канчалык деңгээлде мыкты айдайбыз, ошонун баарын текшеришет. Биз азыр бир канча сыноолорунан өттүк. Здрасте. Ой, спасибо. Рахмат чоң. Моуну карагыла, мондай мен тез арада эле ушундай права алдым, бирок эскертип коюш керек, мен бир канча сыноолорунан өтпөй калдым. Бул права менен бирок чындыгында мен азыр Грузияда шаардын ичинде машина айдап жүрө албайм. Бул бизге сувенир катары эле, жөн эле белек катары эле беришти. Биздин айтайын дегенибиз болгону, бул жерде ушундай документтериң болсо, тез аранын ичинде эле ушундай права алганга болот. Кыргызстанда окшоп кезек күтүп, документтерди толтуруп, тигиден буган чуркатмай жок. 5-10 мүнөттүн ичинде өзүң праваңды аласың. Биз праваны алдык. Праваны алгандан кийин бул жакта абдан жакшы система бар. Өзүңө номер тандайсың, сен эмнелеп жаздырасың машинаңа, акчаңа жараша номерлерди алсаң болот экен. Эгер Азаттык деген номер ала турган болсок, Азаттык деп жазабыз дагы. Азаттык деген номер бар экен. Алсак болот экен, бирок 10.000 лари турат экен. 10.000 лари бул АКШ долларына салыштыра турган болсо, анда 6.000 долларга. 6.000 долларга алса болот. Ал эми мен мисалы Акаев деген номер ала турган болсом, Акаев деген дагы номер бар экен, бул дагы 10.000 лари, 6.000 АКШ доллары. Алып туруп машинаңа табып алып калагында жүрө берсең болот. 10.000 лари бул өлкөнүн казынасына, бюджетине түшөт.
Биз ушул номерди тандадык, Азаттык деген. Азыр бул жактан ушул Азаттык деген номерди жаздырып, ошону алып көрөбүз. Азаттык деген номер. Бул эми албетте бул жакта ушундай жазып алып жүрбөйсүң. Бул биз үчүн жөн эле белек катары эле беришти. Негизи бул жакта өзүңүн атыңы же каалагандай бир нерселерди жаздырып алып, мисалы иштеген жериңи же болбосо Карманбек, Касым, Алмаз деп жаздырып алып деле жүрсөң болот. Ал үчүн дагы өзүнчө акча, $3000, $4000 балким. Бул дагы бюджетке чоң акча түшүрүштүн бир жолу. Когда мы говорим об экономических реформах в Грузии, или, наверное, в принципе, в любой стране, да, то есть... Качан биз Грузиядагы экономикалык реформа тууралуу сөз кылганда, аны ийгиликтүү ишке ашыра алганыбызды баса белгилегим келет. Себеби дегенде биз көп багыттар боюнча реформаны бир убакта, бир мезгилде жасадык, комплекстүү жасадык. Бул абдан маанилүү, себеби көп мамлекеттер кайсы бир тармакта өзгөртүүлөрдү жасашы мүмкүн, бир аз жемишин көрүп дегендей. Бирок Грузиядагы экономикалык реформа абдан натыйжалуу болду. Керемет реформа деп да айтылып жүрбөйбү? Реформаны баштаганда эле биз убактыбыз аз экенин билгенбиз. Чукул кадамдарды жасашыбыз керек болчу. Бирок грузин коомчулугу да биз сунуштаган жаңы экономикалык форматка, жаңы жашоого даяр эмес болчу. Ошон үчүн биздин экономикалык реформабыз бир топ жылга созулду. Элге реформанын маңызын түшүндүрдүк. Албетте, элдин бардыгы кош колдоп кубаттады дегенден алысмын. Сын айткандар да болду. Бирок элдин көпчүлүк пайызы биздин реформанын натыйжасын көрүп, ишеничти жана колдоп беришти. Себеби алар биз сунуштаган реформанын иштеп жатканын көрүштү. Жашоонун жакшы нукка бурулганын түшүнүштү. Саламатсыздарбы, менин атым Сейитбек Усманов, Борбор Азиялык эркин базар институтунун директору болом. Азыр Грузиянын Бажы центринде турабыз. Караштырабыз кантип растаможка биякта жүрөт экен. Ал үчүн мага бул центрдин директору Василий жардам берет. Биз Кыргызстандан товар алып келдик эле. Биз аны Бажы каттоосунан өткөрүш үчүн эмне кылыш керек экендигин билели дедик эле. Документтерди даярдоо процесси мына бул жерден башталат. Биз кайсыл операторго барышыбыз керек экендигин мына бул жерден сурап билсе болот. Мына бизге мындай билет беришти, номеру B029. Азыр оператор бизди чакырганда тиги жакка биздин номерубуз чыгып калат. Биз Б секторуна барышыбыз керек экен. Канча сектор бар? Бизде 2 сектор бар, А жана Б сектору. Ал жакта 80 оператор отурат. Мына азыр бизди оператор чакырды. Тигине 60-чы операторго барышыбыз керек экен. Хорошо. B029, мы должны подойти. Саламатсызбы? Кыргызстандан биздин достор келиптир. Булар жүктү каттоодон кантип өткөрөт жана ал канча убакытты талап кыларына кызыгып жатышат. Биз Кыргызстандан мисалы жылкынын этин алып келдик деп коелу. Мына бул жакта ар бир нерсенин өзүнүн коду бар. Бул жерде бардык нерсе грузин тилинде жазылган. Себеби грузин тили мамлекеттик тил болуп саналат да. Эт алып кириш үчүн сизге болгону Кыргызстандан ветеринардык сертификат керек. Ал фитосанитардык жана ветеринардык товарларга гана тиешелүү. Бул жерде өзүңүз көрүп тургандай 2 монитор турат. Берки жакта отурган кардар оператордун эмне кылып жатканын көрүп турат. Мы декларацию защитили штрих-кодом. Дагы бир жаңылык бул декларациядагы штрих-код. Мурда анын ордуна мөөр басып кыйналчык. Азыр болсо импортер мындай декларацияны өзү интернет аркылуу эле биздин интернет баракчабызга кирип толтуруп, үйүнөн же кеңсесинен кагазды чыгарып алса болот. Мына жылкынын тоңдурулган эти деп жазылып турат. Жана бул жерде баасы жазылып турат. Болду ушул эле. Биз азыр көрдүк кантип грузиндердин таможниктери иштейт экен. Мен бияка киргенде мага номер беришти. 1 мүнөттөн кийин мени чакырышты. Ушундай оператор кыз